Искусствонун байыркы түрү болгон эбру өнөрү 15-16 кылымдарда өнүккөн. Учурда дүйнөнүн бир канча өлкөлөрүндө колдонулат. Эбру байыркы тил менен айтканда, абру деген сөз бул суунун жүзү дегенди билдирет. Суунун бетинде саймаланган түстүү боектор менен тартылган керемет көрүнүштөр көрүүчүлөргө өзгөчө таасир калтырат. Dünyadaki en iyi Дүйнөгө таанымал Истанбулдун үлгүлөрү Орто Азияга кайрадан кайтып келүүдө. Кыргыз коомуна байыркы өнөрдүн жаңыдан келиши бул жаңы башталыш. Муну менен сыймыктанабыз. Аркамда кыргыздардын 100 000 жылдык тарыхын элестеткен сүрөттөрү турат. Алар эбру искусствосунда өзгөчө чагылдырылган. Укмуштуудай чыгармачылыкка күбө болуудабыз. Керемет кооздук. Түпкүрүндө бул эбру өнөрүнүн башаты. Кыргыз жергеси дейт. Эл аралык түрксөй уюмунун баш катчысы Султан Раев. Анын негизги куралы болгон боекторду кыргыздар ойлоп тапкан. Табигый боекторду ошол таштан, гүлдөрдөн, эч бир химиясыз боекторду биринчи жолу кыргыздар ойлоп тапкан. Ошол боектордун негизги куралы боектор да сууга эме кылыпчу. Ошондуктан бул Кыргызстанды бул өнөрдүн мекени деп айтып атабыз да. Бул чындыгында биздин илгери биздин ата бабалар таш чыкканда суунун үстүнө чумдай эме кылыпчу. Анан бул көптөн кийин унутулуп калган. Азыр ошо Түркияда, мен Берлинде да көрдүм, ушул өнөрдү аябай жандандырып атат да. Бул өнөрдүн мындай адам кыялына, фантазиясына, мүмкүнчүлүгүнө өтө кардинал түшкөнгө чоң мүмкүнчүлүк берет да. Ошондой эле боектордун айкалышы. Бул иш-чараны Эбристан коомдук фонду уюштуруп өткөрдү. Ага атайын Түркиядан эбру өнөрүнүн чебери ЮНЕСКОнун адамзаттын жандуу казынасы наамынын ээси Хикмет Барутчугил келген. Ал бул байыркы искусствонун түрүнүн эски жана жаңы ыкмаларын айкалыштырып, изилдеп чыгып, бул боюнча 55 китеп жазган. Siz bir beceri gösteriyorsunuz. Сиз мисалы бир жөндөмдүүлүк көрсөтүп жатсаңыз, ага башкалардын колдоосу, мактоосу керек. Мындайча айтканда, бир нерсе өндүрсөң, бири аны сатып алышы зарыл. Эгер андай болбосо жоголуп кетет. Бүгүнкү күндө азыркы жана байыркы өнөрдү бириктиргенде таптакыр башка нерселер ортого чыкты. 50 жыл мурун эбру менен алектенген бир канча киши болсо, азыр Туркияда саны 15 000ге жетти. Китептеримди жазып жатканда эбрунун чыгышы ушул жер Кыргызстан экендигин билдим. Бул жактагы элге байыркы өнөрүн кайрадан алып келүү менин милдетим болчу. Эбру өнөрү ошентип 21 кылымда кайрадан Кыргызстанга кайтып келди. Ал Анадолудан Борбор Азияга чейинки маданият жана искусство жолунда өз баалуулугун жоготкон жок. Биринчи жолу бул өнөрдү түркиялык чеберден кыргыз эбру сүрөтчүсү Мухлиса Имамова үйрөндү. Устаты менен шакирти көрүүчүлөргө чеберчиликтерин жандуу көрсөтүштү. Азыр боекторду тестетип көрүп атат суунун үстүндө ачылышына. Негизинен биздин колдонгон боектор баары эле табигый боектор, эч кандай неме жок. Ичинде май же мындай балдарга зыяндуу нерсе эч нерсе жок. Ошондуктан боюнда бар аялдарда, жаш балдарда колдонсо болот. Ошондой эле биздин колдонгон кистичкаларыбызда колдо жасалган кистичкалар бул розанын сабынан, бул жерде аттын куйругунда жасалган. Bu boyaların suyun üstünde açılmasını sağlayan, birbirine karışmamasını sağlayan sihirli iksirimiz bu. Evet. Bul boyoktorduğun suunun üstünde birbirine arlaşıp ketpey, je suunun tüpüne çöküp ketpey, çekpey turgan kılıp bizge derde bire turgan nerse bul öt deyip, belki jitkisi bir kudur ya. Oşonu koldanımız, oşol funksiyonu bacarıp verir. Boyalar kağıda yapışıyor. Bu öttün, belki öt suyuqtuktun, jabışkan nimesi var, funksiyası bolğun üçün boyoktor kağızga jabışıp çıgat. Bakın burada hiçbir şey kalmadı, hepsi burada. Маданият жана искусство түрдүү улуттагы элдерди бириктирет. Түрк калктарына таандык бул өнөрдү өнүктүрүү, келечек урпактарга өткөрүп берүү улуу муундун вазипасы. Улуу Türk filozofu İbn Sina, ilim jana önör kayсы жерде Кадыр Баркы көрбөсө, ошол жерден көчүп кетет деген мааниде бир сөз айткан. 15-16 кылымдарга чейин Борбордук Азияда, Улуу Түркистан аймагында бар бул искусство жоголуп кетип, Türkiye'de азыр акыркы 100 жылдын ичинде өнүгүп калды. Ушул себептен бул өнөр кайрадан тирүү, кайрадан жашоого
киргизип, ошондо жаңыча сүрөтчүлөр, жаңыча искусство адамдары өсөт. Заманбап доордо эбру искусствосунун ар кандай жанрлары, түрлөрү пайда болууда. Кагазга гана эмес, керамика, жыгач материалдарга, кездемелерге да бастырылып чыгарылууда. Ошондой эле фотосүрөттөр да чыгып жатат. Клара Кудайбергенова, Нурмухамед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй.